кичинекей кезимде кичине көп ооруган болушум керек да. Ооруган сайын эле жана доктурга барып кыйнала берчүмүн да. Анан өзүм карайм деген врач кесибин тандадым го дейм да. Анан экинчи себеби школдон ошо биология, анатомия, природоведение деген сабактарды жакшы көрчүмүн да. Гуманитарный наукаларды больше жакшы көрчүмүн. Анан жаратылыш, адамдын түзүлүшүн мындай изилдегенди жакшы көрчүмүн да. Биринчи жолу кантип каалаганым даже эсимде да. Бир 6-чы же бир 7-чи класстарда болушум керек эле. Телевизордон бир ошо врачтар жаңы бир нерсе ойлоп таап мындай изилдөөлөр жазып аткан болчу да. Мен ученый болом. Мен ошо изилдөөлөрдү жазайм. Жана робот ассистирован деп коет. Ошо сыяктуу бир операциялар, точно не помню, бирок ошо сыяктуу бир операциялар жазып аткан. Мен ушундай болом деп ойлоп койгон болчумун да. Ушундай болушум керек депчи. Азыр дагы эле жетелекмин, мен ошого баратам да. Биринчи очередь сүйүш керек өзүндү. Анан мен учениктериме, балдарыма айтып кетем, педантичный болуш керек да. Педантичный деген сөз ошо бирдемени эмне кичинекей мелочь болбош керек да. Бирдемени жазып атасыңарбы? Даже бир баягында стоматологума айттым. Тишти жазып атасыңбы? Болот деп бүтүрбөш керек да. Идеальный кылып туруп бүтүрсөңөр, кичинекей мелочь жок, медицинада мелочь жок да, мындай гененмейин, мындай щедрый болуш керек, бирдемени унутуп калыш керек деген болбойт. Педантично мындай аягына чейин канча саат убакыт кетпесин, башкалардын оюн ойлобой, таза мындай идеальный кылып бүтүргөнгө аракет кылыш керек да. Кыргызстанда эми ачылыштар, илимий ачылыштар болгонго кыйын, анткени биздин научный деңгээлибиз баары бир мисалы Европа, өнүккөн өлкөлөргө пока жете албайбыз, анткени материальный база плюс биздин баалуулук врачтардын баалуулугу именно изилдөөгө умтулуш керек да. Азыр деген акча тапканга жана жөн эле врач болгонго калат кийгенге умтулуп атат да. Изилдөө, бирдемени жакшыртам деген ал амбиция башка да. Пока мен кыргызстандыктардан андай амбицияны көрбөй атам. Бирок ошо практика жагынан болсо дагы менин оюмча частный клиникаларга мүмкүнчүлүк көбүрөөк бериш керек да. Анткени частный клиникалар гана, частный клиникада лидерлер эле иштей алат да. Өзүнө ишенген гана киши частныйга кетип иштей алат да. Өзүнө ишенет да, анткени мага пациенттер келет деп ишенет. Өзүнө ишенбегендер албетте жанагы суунун жээгине туруп алып мындайча айтканда халявый жумушту издегенге аракет. Эми алар жамандаган жокмун, негизи айтып атам да. Өзүнө ишенгендер частныйга кетет, частныйдан өзүнү өнүктүрүп кете алат да. Анткени анын үстүнөн карап турган киши жок. Каалаган нерсесин сатып алат, каалаган нерсесин саттырып алат, эми учредителер менен кошо анан өзүнү өнүктүргөнгө аракет кылат. Өзүнү өнүктүрсө анда кесиби дагы өнүгө баштайт. Анан байкадым, азыр мен конференцияларга катышып атабыз да. Кыргызстандын ичиндеги конференцияларга катышып атсак, частный клиникаларда жетишкендер көбүрөөк да. Кыйын операциялар, жаңы операцияларды именно частный клиникалардын врачтары көргөзүп атат да, өзүнүн опыттарынчы, өзүнүн тажрыйбасын көргөзүп атат. Биз мону кылып атабыз, биз мону кылып атабыз депчи. Ошондуктан частный клиникалар ошо Европа болобу, Америка болобу, өнүккөн өлкөлөргө окшоп, аякта деген частный клиникалар баары лидирующийлер да. Частный клиникалар Нобелевский премияларды алат да аяктанчы. Биз дагы ошо деңгээлге эми жеткен аткан жокпуз, бирок жол ошондой көрүнүп атат да. Через частные клиники мындай өнүгүүнү көрүнө баштады да. Туура жол. Частный университет, частный школа деле. Менин кызым мисалы частный школага барып, деңгээлин көрүп атам да, деңгээлин көрүп атам. Эми албетте көп акча, бирок мен разымын да. Анткени жана материал деле бере бербей, куя бербей. Адам болушту дагы үйрөтүп атат да, мына воспитательный частьты дагы үйрөтүп атат да. Кесип тандоону, ар ким менен кандай сөз, то есть айланада окуу материалдан бергенден башка айлана чөйрөсүн дагы окутуп атат, плюс тамакты берип атат, бири-бирине жана ургу сокку жок болуп атат. Ошон үчүн эмнеси болсо дагы школдо дагы частныйлар кыйын болуп баратат, анан университеттер дагы азыр ошондой болуп баратат го деп ойлойм да. Ошондуктан негизи частныйларга бүт эле тармактан жолду берип койсо, менин оюмча батыраак алдыга жыла баштайбыз да. Эми дүйнөлүк деңгээлде медицина мындай да, эки максаттын артынан жүгүрүп турушат. Бул деген биринчи максат элге кызмат кылыш да. Элге максимально комфорт, любой оордан максимально комфортно оорусун жок кылыш керек. Оорусун жок кыла албаса, максимально комфортно көбүрөөк кайра рецидив, кайра ооруп калбаш керек. Эгерде совсем айыкпаш оору болсо, мындай максимально комфортно, мындай грубо айтканда аркы дүйнөгө сапаттуу кетиш керек да, кыйналбай, туугандар да кыйналбай, өзүлөр да кыйналбай. Мындайча айтканда, мисалы наркы дүйнөгө кетчү киши болсо, ошого узатып коюп, ошол деңгээлде бүт өнүккөн өлкөлөрдүн медицинаны ошону аракет кылат да, ошондой условия создавать эткенге аракет кылат. Изилдөөлөр боюнча албетте
алар мындай эми баары бир өнүккөн өлкөлөргө биз таянышыбыз керек, аларды ориентация кылышыбыз керек. Ар бир оорунан огромный изилдөөлөр бар да. Эң көйгөй дүйнөлүк деңгээлде чечилбеген бул көбүнчө рак оорулары да, онкология оорулары. Калган көйлөр более менее уже чечилип калган да, ал жөнүндө унутуп калган. Кээ бир өлкөлөрдө кээ бир ооруларды вообще эле жок кылып салышкан. Жок да, бизде бар оорулар мисалы кээ бир өлкөлөрдө жок. Анткени чисто медициналык эмес, аякта деген бардык тармактар иштейт да, образование, билим берүү системадан баштап. Билим берүү система эле көп ооруларды жок кылып койсо болот да, ошондой кылып атат. Анан албетте технологичный, мисалы технологический, мисалы хирургия уже мындай кесилген, ачылгандар азайып калды да, бүт баары технологичный болуп атат. Эми айырмабыз алар деген кишини сакташ үчүн акчаны санашпайт да. $1000 керек болса $1000 кетирет, 10.000 керек болса $10.000 кетишет. Эгерде бир пациентке миллион кетириш керек болса, алар миллионду деле кетирет. Больнойлор, пациенттер ал жөнүндө ойлонбойт да. Аны деген мамлекет газ страховой система менен организовать этип койгон. Акча кандай туура больной айына төлөп турат, страховой система менен ушул больнойго бекер болуш керек да. Төлөйт, албетте айына төлөп турат. Бирок баасы уже больной деңип албайт да. $1000 болсо $1000, $1 миллион болсо $1 миллион. Анткени страховкасын төлөгөн да, ошону кызмат кылып берет да. Кайсы клиникага барбасын, ошол жактан кылып келет. Албетте анан ар бир ооруга жакшы изилдөөлөр болуп атат. Кээ бир ооруну жок кылып коелук деген программалар бар дегендечи. Биз эми ал деңгээлге пока жете албайбыз, бирок алардын ошо результаттарын, изилдөө результаттарын биз ошолордун тажрыйбасын колдонушубуз керек да. Просто алар протоколго ежегодно жыл сайын чыгарып турат, ошо конференцияларга катышып, ошо протоколдордун эле копировать этип, эми Кыргызстандын условиясына кичине мындай түздөп коюп эле кыла берсек болот го дейм да. Негизи мен кайсы врачтар менен эки мамлекеттин врачтары мага чоң таасир этти да. Мисалы Германия, Петер Алкен деген менин устасым, учителим сүрөт көрүнүп атат. Ошол мени мындайча айтканда туура жолго түшүрдү да. Нурбек, сен момундай эки жакта жүрө берсең, жумушуң жылбайт. Момундай мышлениең момундай болуш керек. Момундайларды окушуң керек, момундайларды эмеш керек, момундай команда болуш керек, момундайлар менен үзүшүң керек мамиле деп жолду мындай куруп берген аябай мудрый киши. Анан экинчи таасир кылган киши профессор Чодопот, бул южный кореец, тоже топовый лидер дүйнөлүк деңгээлдеги. Ал болсо мындай фокусируйся деген да, бир фокусту ал. Медицина аябай чоң. Аны билген бир да гений мынча нерсени биле албайт. Жөн эле гений болуп, баарын эле мындай өзүңө тойбогондой кыла бербе. Бир-эки орун ал, ошондон эң кыйыны бол, эң күчтүүсү бол. Дүйнөлүк деңгээл, амбицияң дүйнөлүк деңгээлде болсун. Кыргызстандын эле деңгээли эмес, дүйнөлүк деңгээлде мышление кыл, дүйнөлүк деңгээлге бир орунду же эки орунду жеткиз деген да. Ошондон жумушум кичине батыраак жыла баштаган да. Ошо эки өлкө, Германия менен Южный Корея. Албетте башка өлкөлөр менен Италия дагы бар, аякта и Франция дагы бар. Мисалы Грузия чоң мага таасир этти да. Анткени Грузия, Өзбекстан мага чоң таасир берди. Өзбекстанда дагы мындай устастарым бар. Анткени алар бизге окшош эле өлкө да. Мына Германия менен Южный Корея как-то бир фантастикадай көрүнө берет да. Биз эч качан жетпегендей өлкөлөр көрүнө берет да. Бирок Өзбекстан менен Грузия бизге окшош өлкө болчу да. Эми стартыбыз мындайча айтканда бир деңгээлден баштаганбыз. Бирок Грузия менен Өзбекстан аябай бат алдыга жылып кетти да. Анткени ал государственный система, здравоохранениянын системасын башкача кылып коюшту да аларчы. Ошон үчүн врачтарына условия создавать этип берип койду. Анан алар врачтарга да бат-баттан өнүккөнгө, анан албетте өзүнүн элине жардам бергенге ар бир врачтын мүмкүнчүлүгү болду да. Мисалы Өзбекстан, жанагы недавно эле бир лекция уктум. Алардын президенти, жаңы президент болгондо биринчи заседание келди да эмегечи. Президент болгондон кийин анын эртеси биринчи заседание правительствонун өзүнүн министерствосу менен медицина жөнүндө болуптур да. Медицинанын оңойлук. Частныйларга мешать этпегиле, налогторун алгыла, алар өзүнүн жолу менен өнүгө берсин. Государственныйлар акчаңар бар, зданияңар бар, эме силер өнүкпөгөнгө силердин кандай укугуңар жок, анткени баары бар, жыла бергиле. Бирок частныйларга главный мешать этпегиле. Жардам бере албасаңар да мешать этпесин. Өзүлөрүнүн акчаларын вкладывать этсин, өзүлөрү система курсун, врачтарды үйдөтсүн. Ошентип жыла берсин, ошон условия создавать этип берип койгонда, анан азыр практически 50-50 да. Канча больница государственный бар болсо, ошончо эле частный больница бар да Өзбекстандачы. Бирок койкалар менен разница, бул деген технический момент да, бул деген ошондой болуш керек да. Ошондо врачтар чынында бизге азыр мед туризм менен Европа эмес, Корея эмес,
даже мына кошуна Өзбекстанга барып калышты да. Грузияны айтпай коеюн. Грузия андан да мурун бул реформаларды баштап берген. Ошондо мындай врачтарга условия создавать этип берип койсо, анда деген врачтар деле өзү лидерство алып, өнүгүп, анан билим алып, жанагы элине кызмат кылганга мүмкүнчүлүк боло берет да. Ошондой система мындай кадамдуу чечкиндүү кылсакчы. Жок, биринчи очередь мындай врач болгон баары эле врач боло албайт. То есть бул өзгөчө мышление керек да. Мисалы, жана кузгундан, боктон, өлүктөн иш кылып ошондон жийиркенбеген киши болуш керек да, жыттан. Ошондон жийиркенсеңер, уже кичине мындай аны деле жеңип кетсе болот, Иш кылып ошондой нерселерден жийиркенбеген киши болсоңор, анда врач болгон. Анткени биз деген телевизордон, инстаграмдан көргөндө сонун халат кийип турабыз, сонун сүйлөп атабыз да, мындай биягын эле көрүп атасыңар да. На самом деле иштегенде кишинин каны менен, жыты менен, богу менен, сийдиги менен, ириңи менен иштейбиз да, керек болсо өлүгү менен иштейбиз да. Ошон үчүн ошол основной жумуш ошол жерде болот. Ошолор мененчи. Телевизордо чыгып турган бул жөн эле бул мындайча айтканда айсбергдин үстүнө эле көрүп атасың. Эгерде ошолорго чыдай алсаңар, анда врач болгонго мүмкүнчүлүк бар да. Анан врач болгон оңой эле. Менин оюмча мындай да, оңой эмес нерсе жок жашоодо. Просто жакшы көрүш керек. Эмнени жакшы көрсөңөр, ошол оңой көрүнө берет да. Эгерде чынында ошол окуганды, ошо темалар, гуманитарный науканы окуганды, же болбосо мындай өзүмө бул сюжетин еще мындай да, даяр болуш керек да, өмүр бою окуш керек. То есть 6 эле курс эмес, там 10 эле жыл эмес, өмүр бою окуганга киши даяр болсо, анда врач болгонго мындай жолго түшсө болот да. Өмүр бою окулбаса, анда врач болот. Плюс тилди билиш керек. Анан ошондой школьниктер да, школьник кезинде эгерде ошону мындай кыялданып атса, анда ОРТ эле азыр деген мүмкүнчүлүк чоң да, мындай паблату деген жок дегендейчи. ОРТны жакшы сдавать этип, высокий балл алат, медицинскага өтөт, анан ошол жерде эле уже ээленип, кимиси врач болот, кимиси врач болбойт, ошо менин да. Мага да көп инстаграмга жазышат, балам деген сенде болсо экен деп жазып турушат да, бирок эми желаниянан плюс ОРТны жакшы сдавать этсе эле врач болот. Кесипти мындай да, бул аябай чоң суроо, анан бирок ключевой суроо да жашоодо. Анткени мисалы кесипти тандагандан дальнейший мындай бактың деген чечилип калат да. Ошон үчүн жакшы көргөн нерсең, мындай акча эмес, мода эмес, дагы эмне, ценностьтер эмес, инстаграм эмес, сен жакшы көргөн, анан мындай чын дилиң менен, чың дүйнөң менен ишенсең, ошондон кыйын болом деп, ошо кесипти тандаш керек да. То есть мода акчасын карабаш керек. Кандай кесипкөй болсоң, любой кесиптен ошончо модный болсоң болот, ошончо көп акча тапсаң болот да. Ошончалык чын дүйнөң менен сүйүшүң керек. Анан ошол эки кесип элге да жардам бериш керек да. Ошо кесибиң менен кыйын болом деген эмне? Элге мен жакшылык кыла алам деген мышление киргизсе, анда ошондо сен кыйын болосуң да. Сүйүш керек. Эмнени эңсеп, эмнени кыялданып атса, ошого жетиш керек да. Болду мындай. Бул эми мындай да, ушул этап чечип коет. Бирок мындай могу кесип жакшы, же могу кесип жакшы, же могу кесип жакшы деген айта албайм. Эми жүрөгүндө эчтеке жок болсо, анда бир жөн мынтсе болот да. Бирок жанагы мындайча айтам да, мындай кеңеш, колу менен жаза алган кесиптерди тандаш керек да. Мисалы, билбейм, эми может башкалар таанып калат. Мисалы, экономист деген эмне деген кесип? Мен түшүнбөйм да, ал эмне кыла алат, ал киши эмне кыла алат да. Мисалы, дагы эмне, ошол сыяктуу да, мындайча айтканда, мисалы техниктер мага жагат да. Техник, сен бир техниканы колуң менен жаза аласың. Лампочка жазат, энергетик деген, промышленник, то есть колуң менен лично өзүң бирдеме жаза алган кесип тандасаң, ошол эң жакшы болот. Эми врач дагы да колуң менен жазайсың. Сен өзүң бир кабинетте отуруп алып иштей берсең, же болбосо бирдемени чыгара берсең, ошондой кесип тандаш керек да. Мисалы, айтишник дагы жазып. Мондай глобальный да, ошо менеджер деген бар экен, руководительдердин окуусу бар экен. Ал дагы түшүнүксүз да, эмне дегенчи. Ошондой глобальный эмес, теоретический эмес, колуң менен өзүң лично жазаган нерселерди тандасаңар, ошондо жакшы болот го деп ойлойм. Бул дагы кыйын вопрос. Мисалы, бизде рейтингтер жок да. Рейтингтер жок, мындай дегендегечи. Анан баягы эле өзүнүн мындай, мисалы, Глейген институт илгеркилер тандайт да. Азыр частныйлар деле сону, кичинекейлер да сону, мондай мощту карабаш керек да, мондай. Мощ деген эмес, жөн эле Глейгенди карай бериш керек. Билим алам дегенчи, сен мындай менторлор бар. То есть жакшы мугалимдер бар, университеттерди тандаш керек да. Жөн эле названиясы эмес, мындай университет деген названияны тандабаш керек да. Ичиндеги мугалимдерди караш керек да, кимдер иштейт экен. Кимден кимге мен ориентация кыла алам.
ошого канча жыл керек болсо программа бизде программаларды карап атпайсызбы, эмнени үйрөнөт экенмин. Анан окууну бүткөндөн кийин дальше эмне кылам, дальше окуйм, ошону да караш керек да. Эгерде ошо мага диплом эле жетет десе, бул бир тандоо. Эгерде мен за границада дагы улантам десе, анда экинчи тандоо да. То есть сфокусируемся, то есть университетти бүткөндөн кийин дальше эмне кылам деп туруп анан биягын тандаш керек. То есть могу университетке барыш үчүн жолдор көп да, мындайын айланып барса болот, мындай болсо ошо түз батыраак жеткидей бир жолду тандаш керек да. Бул ошо карата университетти тандаш керек да. Мындай да, вот биздин жаш балдарда менден пример алып, блогерство менен заниматься эткиси келип атат да, бирок кичине окшошпой атат да. Эмнеге? Анткени менин эми тарыхым мындай да, жанагы өзүң кесибиңе фокусированный болуш керек да. Өзүң жакшы врач болбоюнча, блогер дагы боло албайсың, башкаларың дагы боло албайт да. Анткени мен кичине кечирээк блогер болдум да, мен мисалы 20 жашыман жок студент кесибинен баштап болгон жокмун да. Эмнеге кечирээк, бирок мындай эми более-менее 100 000 болсо да успешный болуп кеттим да. Анткени мен биринчи очередь акчага кызыккан жокмун да. Анткени биринчи очередь акчага кызыксам, мен деген эме кыла бермекмин да. Башка жумуштарды кылып мындай көбүнчө жана практика акча тапмай эле нерсеге көңүл бермекмин. Бирок мен андан качсам дагы, то есть или азыр жанымда 1000 сом болот, же болбосо бүрсү күнү мен 5000 сом таба алам деген кадамдарды жазып аттым да. Мисалы мен азыр кичине акчам болуп калды, аны деген мен кошумчалап кичине машинемди кичине болсо да жаңыртып алсам болот, же болбосо кийимимди жаңыртып алсам болот, же болбосо мен Европага барып келем, коротом, балким билим алып келем, балким билим алып кетпейм. Мен өзүмдүн ички тажрыйбама вкладывать эттим. Анан мындайча айтканда менин оюмча да, эми азыр эметип атам, бышып калдым. Бышып калгандан кийин айтсаң жарашат экен да, сен мындай да ошо нерсени көргөзө баштадың да. Сен жок мындай да, жок деловой, жөн эле деловой болуп сүйлөшсөң болот, бирок өзүң деловой эмес болсоң, сени эч ким деловой катары көрбөйт. Эгерде сен деловойлугуң уже ичиңде бар болсо, анан деловой болбой эле жөн эле сүйлөй берсең, деловой киши сүйлөшүп аткан болот да. Уже тажрыйбам болуп калып, анан сүйлөй баштадым да. Ошондо мындай эл ишенди го дейм да. Анткени чын бар да, бар нерсени бөлүшүп атат. Ошончо бышып калды, ташып калды дегенде ошон үчүн бөлө баштадым. Ошон үчүн анан мындай элдер ишине баштады. Ама жаштар дагы айтам, молодцы, заниматься теткиле. Бирок от души могу жерге чогултпайынча сизди элдер сезет. Элдер деген мындай эме, мындайча айтканда жин эмес элдерчи. Ал элек да, муну кантип элеп мындай көрүп коет. Ким алдап атат, ким калп эле сүйлөп атат, ким деловой болгусу келип атат, анын баарын көрүп турат экен да. Эл деген мындай индикатор экен да, өлө чоң элек экен да. Анда спорт деп атпайсың, ана ошонтип анан блогерство, мен блогер болоюн деген деле ой жок болчу, башка целдер болчу да. Мисалы деген жана мага наоборот пациенттер келбесин, мындай башта ооруткандар көп болуп калды. Ошолор мындай эле консультация берип коеюнчу деп видео 10 суроо болот, анан баарына бирден жооп бербей, бир эле жооп берип коеюн деген эми менен кеткен. Анан деген аял кишилерге элдер асыла башташты, тиги чиновниктерден башкалардын барсын. Анан эми аял кишилер здесь причем наоборот аларга условия создавать бериш керек. Ошону дагы мен айтып баштап эле, анан ушундай блогерство өзүнөн өзү эле болуп калды. Атайын мен аларга кадам жасаган жокмун да. Анан спорт деп атпайсызбы? Спорт эми мындай да, ар бир кишинин өзүнүн энергия алган жери болуш керек да, энергия алган жери. Кээ бирөө мисалы эс алгандан энергия алат, кээ бирөө уктагандан энергия алат, кээ бирөө дискотекага баргандан энергия алат да. А менин энергиям ошо кыймыл да. Бир жерден тердеп кургап мындай жатып калгычакты чарчаганда мага мындай энергия келе баштайт да. Менин бул энергия алчу жерим да, стрессти чыгарчу жерим да. Наоборот, жумушум жакшы болуш үчүн спортко барыш керек. Жумушум жылбай атса, мен сөзсүз барып туруп 2 саат тердеп курап жатып калгычакты тренировка кылам да. Бул наоборот жумушка жардам берчү нерсе да. Мен спортсмен болоюн деген оюм деле жок. Эми менин арасында кайсы спортсмен. Энергия алыш үчүн да, чтоб жумушум жакшы жылыш үчүн спортко дагы барам да.